Үстүбүздөгү жылдын 16 сентябрында Тажикстан Республикасы Кыргызстандын чек-арасына куралдуу кол салып канчалаган үйлөр жабыркады, канчалаган жарандар өз жанынан айрылды. Ошондой эле канчалаган кыргызстандык Баткен облусунун элдери үй жайсыз калды. Албетте, кыргыз эли дал ушул учурда өзүнүн дагы да болсо биримдигин көргөзүп, жапатырмак элибизди жалпы дал ушул учурдан алып кетүүгө жана ар тараптан көмөк көргөзүүгө азыркы учурга чейин өздөрүнүн гуманитардык жардамдарын жана моралдык психологиялык каражат тарабынан дагы өз көмөктөрүн көргөзүп келе жаткан учуру. Ал эми бүгүнкү биздин тема дал ушул Сары Өзөн чүй эли, Баткен эли менен бирге дагы да болсо биз аларга ар дайым жардам көргөзүүгө даярбыз деген темада маанилүү маек көрсөтүүбүздү сиздерге тартуулайбыз. Саламатсыздарбы? Албетте, жогоруда аталган теманын алкагында бизге толук кандуу кенен маалымат бериш үчүн биз студиябызга сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштобаева жана ошондой эле Ысык Ата районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Роза Мукаева келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Эң алгач чынында эле жалпы кыргыз эли 7 облус Баткен элине болгон кырдаалга жараша ар тармактан көмөгүн көргөзүп, бүт тараптан баягы жардамын берип келе жатат. Ошонун алкагында Чүй облусу дагы четте калбай 16 сентябрь күндөн баштап атайын штаб түзүлүп, өздөрүңүздөрдүн баягы ыктыярчылык жардамыңыздарды, иш-чараларыңыздарды өткөрүп баштадыңыздар. Андыктан Гүлмира Алымбековна айта кетсеңиз, эң алгач бул окуянын ушул башында кайсыл күндөн баштап бул иш-чара ишке киргизиле баштады жана эң негизги кайсыл тармактарга багытталды? Саламатсыздарбы. 16 сентябрда ушул жылдын ошо Баткен областында кыргыз-тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымбаев Нурил Жайылбекович шашылыш түрүндө штаб түзүп, отурум өткөздү. Ошо штабта областтык мекеменин жетекчилери, райондун акимдери, Токмок шаар мэри катышты. Ошо жыйындын аягында, жыйынтыгында бир нече тапшырма берилди. Ошол күнү 16 сентябрда бардыгы райондор, Токмок шаары биргеликте түнү менен жалпысынан Чүй область боюнча 12 пункт ачылды. Гуманитардык жардам уюштуруу боюнча 16 сентябрда түнү менен ошо биздин айылдын тургундарын, мамлекеттик кызматкерлердин, ишкерлердин, ошо Чүй областынан чыккан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттары менен жардам менен 16 сентябрда түнү менен гуманитар жардам чогулуп машиналарга жүктөлүп башталды. Ошо менен 17 сентябрда түштөн кийин ар бир район жалпысынан бардыгы 187 тонна гуманитардык жардам жүктөлүп, даярдалып жөнөтүлдү. Ошо менен бирге ар бир район, ар бир жөнөтүлгөн гуманитардык жардамга ошо өзүнүн мамлекеттик администрация тарабынан жооптуу кызматкерди дайындашты. Ошо 17-синде груз Баткен шаарына жеткирилип, ошо жерден Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматкерлерине тапшырылып, 3 күндөн кийин кайтып келишти. Ошону тагыраак айтканда, бул көмөк жардамды атайын Чүй облусунун кызматкерлери коштоп барыптыр да. Ооба, коштоп ашты. Ошо менен дагы айтып кеткеним, кошумчам 187 тонна груздун ичинде 160 тонна азык-түлүк, 6 тонна кийим-кече, кир жуугучу каражаттар, ошо райондор оперативдүү уюштуруп, дрондор баарын жашнакай жүктөп жөнөткөнбүз. Эң негизгиси дал ошол жардамдар өз дарегине жеткирилип, азыркы учурда дагы дал ошол жардамдардын негизинде калкыбыз күн өткөрүп келе жаткан маалым. Ошондой эле Чүй облусунда дал ошол күндөрү мындай тиричиликке керектүү каражаттардан сырткары акчалай да которуулар болду. Ооба, бүгүнкү күнү ар бир түзүлгөн гуманитардык жардам пункттар
ар бир райондо, чоң райондордо 2 пункттан уюштурулду. Өзүнүн иштерин уландырып атышат. Ошо менен бирге көп элдер, биздин тургундар Чүй областынын уюлдук телефон менен чыгышып, ошо эсептик счетту сурап, акчалай каражаттарын которуп атышат. Андан тышкары ар бир мамлекеттик мекемелер, айыл өкмөттөр, жеке ишмерлер баары кайрылышып, баарына ошо эсептик счет берилди. Бүгүнкү күнгө чейин деле кайрылуулар болуп атат. Ошо иштер дагы уландырып атат. Жана ошондой эле ар бир мамлекеттик кызматкерлер бир күндүк айлык маянасын да которушту. Анын катарында Чүй облусунда болсо керек. Ар бир райондук мамлекеттик администрациянын аппараттары, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппараттары бир күндүк маянасын которуп атышат. Андан сырткары негизи эле Чүй облусунан Баткен облусуна жөнөтүлгөн мед кызматкерлер же болбосо аскер топтому болдубу? Бүгүнкү күнү биздин саламаттык сактоо тарабынан ошо жүктөлгөн, жөнөтүлгөн гуманитардык жардамда бир 2 миллионго жакын дары-дармектер жөнөтүлдү. Адистер жөнөтүлгөн жок? Жок, анткени бүгүнкү күнү биз тыгыз республикалык штаб менен иш алып барып атабыз. Ар бир бизге түшүрүлгөн тапшырманы өзүнүн учурунда так аткарып атабыз. Жакшы, анан азыркы учурда ошондой эле мынакей 140тан ашык жаран Баткен облусунан эвакуацияланбадыбы? Алар азыркы кезде жерлерде ошол эле Ош, Жалал Абад, Чүй облусунда жана Бишкек шаарларында атайын турак жай менен убактылуу жайгаштырылып жатат. Ысык тамак аштары менен, кийим-кечектери менен. Анын катарында мынакей жогоруда айтылгандай Чүй облусунда, ошондо Чүй облусуна жалпысына бүгүнкү күнгө канча жаран каттоодон өттү жана алар кайсы жакка жайгаштырылды? Мен алдыда айтып кеткем, ошо 16 сентябрда ыкчам штаб өткөрүлгөндө биздин жетекчилик менен тапшырма берилген. Бул тапшырмалар деле жерлерде уже уюштурулуп аткарылып аткан. Бүгүнкү күнү ар бир райондо, Чүй областынын ар бир районунда убактылуу жайгаштыруу жайлар даярдалган. 3 маал ысык тамак менен жалпысынан бүгүнкү күнгө 537 жаран катталды. Анын ичинде 319 бала, өспүрүм. Мисалы келтирсек, Эс-Ката районунда жеке менчик медреседе бүгүнкү күнү 121 адам, 92 жаш өспүрүм балдар. Аламедин районуна мисалы келтирсек, 2 жерде жайгаштыруу жайлар ачылды. Бул Таштөбө айыл өкмөтүндө, Байтик айыл өкмөтүндө. Бүгүнкү күнү ошо жергиликтүү бийликтин жардамы менен, элдердин жардамы менен, демирчүлөрдүн жардамы менен ошо баардыгыбыз мындай учурда ар бир мамлекеттик органдарда өз ишин так алып барып, өз учурунда жардам көрсөтүп, ошол эле саламаттык сактоо, социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан, билим берүү тармагынан, маданият бөлүмүнүн тармагынан ошо баарына жерлерде мына 3 жолу ысык тамак берилип атат. Андан тышкары биздин жаш балдарыбызга, өспүрүм балдарыбызга оюн зоктор уюштурулуп атат. Көңүлүн ачып көтөрүш үчүн. Жомок персонаждар менен шоулар уюштурулуп атат. Бул жакта мен айтып кетет элем, ошо биздин Сары Өзөн Чүй элине чоң ыраазычылык, биздин кызматкерлерибизге чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекпиз. Ошондой учурда баарыбыз биргеликте, ынтымакта жакшы чоң иштерди уюштуруп атабыз. Жакшы, мынакей анан Роза Мукаевна суроо кезектеги суроону сизге узатсам деп турам. Мынакей учурда 500дөн ашык жаран азыркы учурда жайгаштырылып жатыптыр. Анан эң негизги алардын учурдагы психологиялык абалы деги эле кайсыл медицинанын кайсыл тармагына көбүрөөк муктаж экен? Азыр ушу саламатсыздарбы? Азыр ушу биздин областка келип жайгаштырылган жарандардын баардыгына тең ар бир райондо медициналык пункттар ачылып, ошол жерде врачтар, медсестралар, медайымдар дежурство этип атышат да, күнүгө карап алардын ден соолугун эртең менен бир карап чыгышат,
кечке маал бир медициналык кароодон өткөрүп баарын текшерип атышат. Бүгүнкү күндө ушул келип бизге отурукташкан жарандардын ичинен 13 анчинен 7 бала, калгандары чоң адамдар медициналык мекемелерге жаткызылып дарыланып атышат. Жаракат алгандар бизде жок. Бизде жалаң эле граждандар келген да, граждандар жаракат алган, жанагындай жаракат алгандар алар Бишкекте жанагы мамлекеттик госпиталдарда жатып атышат. А бизде болсо жана ушу кел атканда жолдон сук тийип калгандар, мисалы үчүн жана 7 баланын ичинен көпчүлүгү вирусный инфекция болгон, кулагынан, мурдунан ушундай суктап калган балдар жатат. 3 кош бойлуу келиндер жатат төрөт бөлүмдөрүндө. Ушул дарыланып атышат. Медициналык айымдар күнүгө жанында дары-дармектин баардыгы менен камсыздалган, керектүү медициналык жабдыктардын баары тең бар. Бүгүнкү күндө эгерде жалпысынан алганда тез жардамдар дагы барып атат да, тез жардам наштелерине түнкүсүн чакыра турган болсо, алар дагы иш үстүндө болуп турушат. Учурда ошол жерлерде анда ошол чүй облусу боюнча мобилдик группада иштеп атыптыр да. Ооба, алар дагы иштеп атат. Түнкүсүн биздин жанагы ошол жерде дежурить этип аткан врачтарыбыз, медайымдарыбыз 5-ке чейин туруп атышат, 5-тен эртең мененке чейин жана тез жардам пункттары. Аларды чакырсалар барып, алар дагы өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө медициналык жана дары-дармектин баардыгы менен камсыз болушкан. Айылдын элдери, активисттерибиз айылдын жергиликтүү жанагы айыл өкмөттөрдүн жардамы менен баардык жагынан камсыздалган. Медициналык дары-дармектин баардыгы бар. Түшүнүктүү. Биринчи жардам көрсөтө турган медициналык дармектердин баары бар. Түшүнүктүү. Анын катарында ошол эле мисалы үчүн өнөкөт оорулары барлар дагы катталып, аларга ушул дары-дармектин баягы жетишпегендигинен уламдагы акыбалы начарлап кеткен учурлар дагы азыр жерлерде кездешип атыптыр да. Алсак ошол эле инсулин мисалы үчүн, азыркы учурда Чүй облусу боюнча алсак ошол эле Ысык Ата районунун дарыгер борборунда, дарылоо борборунда камсыздандырылганбы, жетиштүүбү? Инсулин азыркы күндө бар. Бирок бул жай айларында жок болуп атты да. Ал же болсо ушу жанагы чек ара боюнча мындай эме болуп атты. Ошол жактан өтүп келгени кечирээк кармалып калды окшойт. Инсулин ушу жай айларында бир 3 ай, 4 ай жок болду. Азыркы күндө бар. Азыркы күндө алганбыз, камсыз алып атат да, бирок ал эле аз, сөзүнүн ачыгы. Себеби дегенде жетпей калышы мүмкүн жылдын аягына чейин. Түшүнүктүү. Муну дагы эске ала кетиш керек, себеби жергиликтүү тургундардын дагы өздөрүнүн баягы медициналык жаатка сөзүңүздү бөлөйүн, Баткенден келген жарандардын арасында дагы ушу кант диабети менен ооругандар бар экен. Эми аларга биз бизде учетуң жок деп отказ кылбастан аларга да берип атабыз да. Негизи эле азыркы ар тармактан жардам көрүп аткандан кийин баш тартуу туура эмес эле көрүнүш болуп калат да. Жалпысынан мисалы үчүн ошондой эле мед кызматкерлери азыркы кезде жетиштүү Баткен элинин камсыздаганга көзөмөлдөгөнгө жана ошондой эле жергиликтүү тургундарга кызмат өтөөгө? Жетиштүү эле. Себеби дегенде биз жана үй бүлөлүк дарыгерлерди, анан ооруканалардагы дарыгерлерди дагы баарын кошуп дежурствосун түзүп койгонбуз, ошол график менен барып иштеп атышат. Ал эми ошол эле учурда мисалы үчүн жарандардын көбүнчө кайрылуусу кайсыл багытта болуп атат? Алсак көбүнчө азыркы кезде эң биринчи психологиялык абал болуп атат. Негизи бүгүнкү күнү ошо келген бейтаптардын, жарандардын көбүнө психологдун жардамы өтө чоң болуп турган кезде. Бирок психологдор да келип жардам берип атышат. Иштеп атышат, психологдор дагы келген. Ушул жерин дагы токтоло кетейин дедим эле да, себеби биздин Кыргызстан боюнча, республика боюнча дал ошол психолог адистеринин саны аз экен да, андыктан көбүнчө жеке тармакта иштеп кеткендер экен. Бирок ыктыярчылар болуп бир 40ка жакын психолог өзүнүн кызматын өтөгөнгө жардам бар экен. Алардын катарында ошол Чүй облусу да киреби? Чүй облусунда дагы ыктыярчы психологдор барбы? Бар. Ошолор келип жардам берип атышат. Ушул жарандарга биз чакырып атабыз. Мисалы үчүн ошол эле жана айтып өттүк, Ивановкадагы жайгашкан медреседеги 121 адамдын арасында деле ушу улгайган эжекелерибиз бар экен. Ошолорго абдан керек болгондуктан биз ушул психологдорду алып келдик. Алып келип ошолор жардам берип атат. Себеби баягы өз калыбына келип эле жөнөкөй эле ошол эле тамактануу өзгөчө балдардын аң сезимине бул өзгөчө чоңдоо кетти да. Адис катары, мед кызматкери катары сизде белгилүү болсо керек. Ошо айтып атпаймынбы, жана психологдор абдан керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө психологдор даже ошол келген жарандардын жанында жүрсө абдан жакшы болмок. Бирок ал деле суроо каралып атат да.
Түшүнүктүү. Гүлмира Алымбековна, сизге суроо, мынакей учурда дал ушул ар бир жаран атайын бөлүнгөн баш кол кылуучу жайга уюштурулду. Анан алардын катарында, ошол келген жарандардын катарында бул Кыргыз Бишкекте же болбосо Чүй облусунда жакын туугандары жайгашкандар да бар экен, барлары бар. Алар ал жерге жайгаштырылып жатат. Анан аларга дагы мамлекет тарабынан баягы ошол барган үйүнө дагы көмөк көрсөтүү иретинде гуманитардык жардамдар көрсөтүлүү деген маалымат бар эле. Буга кандай комментарий бере аласыз? Бүгүнкү күнү ошо Чүй областы боюнча бир 600-га жакын үй бүлөлөр ошо туугандарынын үйлөрүнө жайгашылды да. Анан ошо менен бирге ар бир айыл өкмөттөрдө жооптуу кызматкерлер мониторинг жүргүзүп, бүгүнкү күнү ошо дал ошо үй бүлө эмне нерсеге муктаж, балким азык түлүккө, балким саламаттык сактоо бир жардамынабы же болбосо ошол психологко жардам барбы деп ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлери үймө үй кыдырып ошо өзүнүн муктаждыгына байланыштуу жардам көрсөтүп атат да. Дагы айтып кетсем, ошо биздин Чүй областынан майыптыгы болгон балдар бир Аламедин районуна апасы 2 баласы майыптыгы бар экен. Ошо оперативдүү ошо саламаттык сактоо кызматкер менен биргеликте Чүй областынын ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын борборуна жайгаштырдык. Андан тышкары эң улгайган мониторингдин жүргүзүүнүн негизинде эң улгайган ошо Баткен областынан келген апабыз 86-да экен. Эң кичинекей наристебиз 3 айда экен. Анан бүгүнкү күнү ошо ден соолуктары жакшы, ошо тамак ашын, эң керектүү нерселердин өз убагында биз жардам көрсөтүп атабыз. Анан негизи эле бул абдан жакшы көрүнүш. Бул ушул кыргызстандыктар бири-бири менен биримдүүлүгүн, ынтымагын дагы бир ирет дал ушул башыбызга түшкөн кайгыдан улам дагы бир ирет тастыктай алдык. Анан бирок ошого карабастан жоготуулар дагы болду тилекке каршы. Чүй облусу боюнча 5 жоокер набыт кетти. Чүй областы боюнча ошо 5 кулунубуз ошо кызмат өтөрүп турган жерден курман болушту. Анан бүгүнкү күнү ошо жергиликтүү бийлик менен Чүй областынын тургундары менен биргеликте акыркы сапарына узатып ошо ар түрдүү жардам көрсөтүлдү. Мындан тышкары да ошо 5 үй бүлөнүн көзөмөлгө алынды. Мындан ары көзөмөлдө болот. Кыргызстан үчүн эң өтө чоң жоготуу болду. Ошо менен учур менен пайдаланып, ошо биздин Кыргызстандан курман болгон жоокерлерибиздин үй бүлөлөрүнө, ата-энесине кайрат кылабыз, таазим кылабыз. Негизи эле бул сөздү айтуу абдан эле кыйын, бирок маалымат иретинде албетте бул нерселерди дагы айта кетиш керек эмеспи? Дал ошол үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан бир жолку ушул каражат иретинде каржыланып жана көмөк көргөзүлүп турат дедиле. Анан Чүй облусунан дагы жеке ушундай кандайдыр бир жардамдар болдубу? Ооба. Биздин Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу президентинин Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тарабынан 100 000 сомдон ар бир үй бүлөсүнө акчалай жардам көрсөтүлдү. Андан тышкары райондук мамлекеттик администрация тарабынан 50 000 сомдон акчалай көрсөтүлдү. Андан тышкары жеке ошо айылдын тургундары ошо күнү баардыгы жардам көрсөтүп жардам беришти. Колунан келген жардамдарды көргөзүп келе жатат. Албетте бул жардамдар адамдын өмүрүн толуктабайт, бирок бул да болсо көңүл, бул да болсо колдоо катары калынат эмеспи? Ал эми дал ушул азыр эвакуацияланып келинген жарандарга кайрыла турган болсок, учурда өзүңүз белгилей кеткендей эле алардын катарында 319 ушул жаш өспүрүмдөр, балакайлар экен дедиңиз. Алар албетте мектепке же болбосо бала бакчага дагы барыш керек эмеспи? Бул жааты кандай каралып жатат? Бүгүнкү күнү ар бир штабтын отурумда
ар бир муктаж болгон маселелерди көтөрүлүп, ошо штабтын мүчөлөрү менен ошол эле билим берүү тармагы менен биргеликте ошол эле учурда жөлөк пул алуучулардын тизмелерин тактап, анткени бүгүнкү күнү баарыңыз билесиз, пенсия, социалдык жөлөк пулдарды карточка аркылуу алышат. Ошо мониторинг жүргүзүп, ар бир бизде болгон жарандардын карточкалары барбы же жокпу, баарын тактап, ошо паспорттары барбы, метиркелерди өзүндөбү деп, ошонун баарын тактап база түзүп атабыз. База түзүп, анан бирок окууга билим берүү тармагына тапшырма берилди. Ошо мониторингдин негизинде тактап, бүгүнкү күнү ошо боюнча иш алып барып атабыз. Түшүнүктүү. Ал дагы мерчимделген иш болгондардан экен да. Жогоруда азыр мынакей жакшы сөздү козгой кеттиңиз, бул документация иретинде. Ошол каттоодо жүргөндө ар бир жаранды каттоо жаатында дагы анда эң негизгиси, анткени көптөгөн жарандар эвакуация учурунда документтерин албай калган учурлар кездешип атат да. Ооба, туура айтасыз. Бирок бүгүн ар бир жерге ошо Чүй областынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ар бир убактылуу жайгашкан жерине барышып өзүлөр ар бир жаран менен сүйлөшүп, көбүнчө жарандардын документтери колунда экен. Ошо эң биринчиден ошо документтерин алууга аракет кылышыптыр. Бирок ошонун арасында деле бир нече үй бүлөлөр бар, ошо метиркелерди, паспорттары жоголгон, күйүп кеткен. Бирок ошонун баарын биз тизмелерин түзүп, ошо негизинде тиешелүү иш алып барабыз. Сон аркылуу иштешип атасыздар да? Сон аркылуу чогуу иштешебиз. Кандай болгон учурда дагы сөзсүз түрдө келечеги үчүн документ бул эң маанилүү жаран үчүн каражат болуп эсептелинет. Азыркы кезде ушул иш пландар дагы деле улантылып жатат. Анан бүгүнкү күндө дагы эвакуацияланып келе турган жарандар келет деген кандайдыр бир маалымат барбы, күтүлүүдөбү? Жана алар эгерде ошондой учур болуп кала турган болсо, Чүй облусу дагы алар менен орундуктарды камсыздаганга мүмкүнчүлүгү барбы? Бүгүнкү күнү Чүй областынын өкүлчүгү тыгыз республикалык штаб менен иш алып барып атабыз. Ар бир муктаж болгон үй бүлөлөрдүн регистрация өткөндөрдүн бизге маалымат берип турушат. Бүгүнкү күнү биз бир нече райондордо орун бар, убактылуу жайгаштыруу жайлар. Эң негизгиси ошо республикалык штаб менен чогуу алып барып атабыз. Ал эми бул убактылуучу жайлар канча убакытка чейин, мүнөткө чейин болору белгисиз да. Бүгүнкү күнү Кудай буйруса бүт биздин муктаждыгын белгилеп, ысык тамагын, жакшы сөз, топ түзүп, иштеп, ошо балдарыбызга көңүл буруп, биздин бүгүн биз даярбыз жардам көрсөткөнгө. Анан вакыты боюнча көбүнчөсү бүгүн ошо туугандар тараптарына макулдугун берип, ошо жака кетип атышат. Түшүнүктүү. Роза Мукаевна, айта кетсеңиз, азыркы кезде мынакей чынында эле келген жарандарыбыздын бул жерде баш калкалоосу канчага чейин болору белгисиз болуп жатпайбы? Анан андыктан дал ушул эле жаатта мед кызматкерлери жардам берүүгө же болбосо ыкчам түрдө каяка кайрылышса болот. Балким кээ бирөөнүн баягы стресстик акыбалына карата азыркы кездеги анын акыбалы белгисиз болуп жатат да, ден соолугу канчалык деңгээлде экенинчи. Ошол учурда каяка кайрылышат? Балким кайсыл бир мед кызматкер ал жерди караганга жетишпей калган кездерде. Биз азыр жаңы эле айтып өтпөдүкпү? Кээ бир жарандар өздөрүнүн туугандарына үйлөргө келип жайгашкандар бар да. Биз ошо үйлөрүнө жайгашкандарга дагы уюштурдук да, медициналык кызматкерлер үйүнө бир маал барып көрүп келип атышат. Аларга да түшүндүрүп берип атабыз. Ысык Ата району боюнча. Ысык Ата району боюнча, область боюнча эле ошондой. Баардыгыбызга тең бирдей приказ келген, ошол приказ негизинде иштеп атабыз да. Ошон үчүн жанагы жарандар келип түшкөн райондордун баардыгында эле биздикиндей болгон көрүнүш. Биз аларга барганда, медициналык кызматкер барганда, аларга түшүндүрүп айтып атабыз. Түн ичинде, түнкүсүн, эгерде сиздерде бир мындай кыйынчылыктар боло турган болсо, мына бул жакка чаласыз, бул врачка чаласыз деп телефондорун таштап кетип атышат да. Ошон үчүн тез жардамдар болсо, биздин эле райондо эмес, баардык райондордо тез жардам иштейт түнү менен. Алардын да телефонун таштап кетип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө жарандардын бул саламаттык сактоо, медициналык жардам жагынан
эгерде кандайдыр көйгөй болсо биз аткарганга негизи анын баары көзөмөлдө. аракет көзөмөлдө. Анан учурда негизи ЧО болсо боюнча Баткен чек арасында кызмат өтөгөн аскерлерибиз да жок эмес, алар дагы бар. Алар жөнүндө, үй бүлөсү жөнүндө дагы администрация тарабынан кабардар алып атасыздарбы? Ооба, бүгүнкү күнү ошо Эски Ата районунда Воинский часть 20-26-га кече күнү 49 үй бүлө жайгашылды. Ошо жергиликтүү бийлик тарабынан азык түлүк жардамдар көрсөтүлдү. Анын ичинде бир 20-га жакын өспүрүм балдар бар экен. Түшүнүктүү. Негизи эле азыркы кездеги болгон кырдаал боюнча жана ЧО облусунун бул кырдаалга карата жергиликтүү тургундар менен биргеликте Баткен элинин азыркы кездеги акыбалына кам көрүп, өз иш чараларын өткөрүп жаткандыгы тууралуу сөз болду. Албетте бардык биздин кыргызстандыктардын эң негизги тилеги, каалоосу бул элибизде, жерибизде тынчтык гана өкүм сүрсүн деген сөз эмеспи. Андыктан сиздердин дагы кылып жаткан ишиңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, алкыш айтабыз. Бул дагы болсо кайтарымсыз жана чын жүрөктөн, ак ниеттен кылынып жаткан иш. Эң негизгиси жерибизде, элибизде тынчтык гана болсун демекчибиз. Акырында сиздерде ушул эркен микрофон, элге кайрылуу жасап койсоңуздар болот. Кыргыз элимде бүгүнкү 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен куттуктап кетет элем. Кыргыз тил мамлекетибиздин белгиси, элибиздин ынтымагы, биримдигин негизи. Ошо биздин жаш муундарыбызды кыргыз тилибизге үйрөтүүгө биз милдеттүүбүз. Мамлекет тилибиз, майрамыбыз кут болсун. Кыргызстаныбызда ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун. Асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун. Рахмат. Мен да ушу азыр Гүлмира Алимбековна айтып аткан жакшынакай сөздөрүнө кошулам. Ушу акыркы кырдаал боюнча мен ушу кыргыз элибизге, өзгөчө Баткен элине ушунчалык ушул күндөрдө, оор күндөрдө абдан баардыгыбыз тең ичибизден Баткен эл менен бирге болуп аттык. Ошондуктан Баткен элине кайраттуулук, чыдамдуулук, дагы эле болсо ушундай биримдүүлүктү каалап кетет элем. Буюрса баардыгы жакшы болот деп айтмакчымын да, ушу элдерге кайраттуулук гана каалайм. Абдан жакшы сөздөр жаңырды. Албетте СТО телеканалынын жалпы жамааты дагы дал ошол кыргыз-тажик чек арасында жапа чеккен жарандарыбызга терең алардын сабырдуулугуна, күчтүүлүгүнө, батырлыгына ыраазычылык билдирип, ал эми жакындарын жоготкон жарандарга терең кайгыруу менен көңүл айтмакчыбыз. Ар дайым асманыбыз ачык, бакубат жашоодо гана өмүр сүрөлү, баарыбыз бирдикте, ынтымакта жана биримдикте бололу деп бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Студияда Жанара Эсенова болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.